Саламатсыздарбы балдар. Бүгүн биз математика сабагын баштайбыз. Бүгүн өтө турган сабагыбыздын темасы жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөктөрүндө чачуу. Бул биз сабакта өткөнбүз. Бүгүн биз эле кайталап өтөбүз. Анда эмесе силер бүгүнкү числону жазасыңар, дептериңди ачып, бүгүнкү числону коебуз. Бүгүн канчасы болду? Бүгүн 9-чусу жазабыз. Бүгүн 9-апрель 20-жыл. Анан теманы жазып алыңар. Китептерден силер качасыңар 193 бетте. Биринчи 193 бетти ачсаңар, биз бул теманы өткөнбүз. Дагы бир сыйла кайтып өтөбүз. Мына жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук түрүндө жазуу. Жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук түрүндө кантип жазабыз? Аны жазуу үчүн мына жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөктөрүндө жазыш үчүн алымды бөлүмдү бөлүү керек. Түшүнүктүү? Буну билебиз. Азыр мен силерге кантип бөлгөндү бир сыйла кайтып силерге көргөзүп өтөм. Демек, азыр мисал, биринчи мисал. 9-ду 2-ге бөлөбүз. 9 бөлүнгөн 2. 2ден 9. Ушул жөнөкөй бөлчөктү биз ондук бөлчөк түрүндө жазабыз. Ал үчүн бая айтканымдай эле 9-ду 2-ге бөлөбүз. Алымны бөлүмүнө бөлөбүз. Мына 9-ду 2-ге бөлөбүз. 9-ду 2-ге бөлгөндө буга 4 жерде 2 8 болот. Анан 9-ду кемитсек 8, 9-дон 8-ди кемитсек 1. Ага 1 2-ге жетишпейт. Ошон үчүн 0 кошобуз. 0ду жазганыбыз үчүн бул жакка утур менен ажыратып жазабыз. Анан 10-дун ичинде 2ден 5 бар. 5ти 2-ге көбөйтсөк 10. Демек, 9-ду 2-ге бөлсөк, бизде канча чыкты? 4,5. Анда жазабыз барабар 4,5. Түшүнүктүү болду, я? Силер ошондон дептерге жазып аласыңар. Анан экинчиси. Бул азыр бизде бүрүш болчок болду. 9-ду 2-ге бөлгөндө. Бүрүш болчок дегенде алымы бөлүмдөн чоң болгонун билебиз. Эми дурус болчок болсо кантип болот? Бул дегени алымы кичине, бөлүмү чоң. 12ден 9. Буну дагы биринчи мисалга окшош эле бөлүп салабыз. Мына 9-ду 12-ге бөлөбүз. 9 12-ге жетпейт. Ошон үчүн 0 коебуз. 0 койгон үчүн жообуна 0 коюп, бүтүндө ажыратып жазабыз. Анан 92-12-ден бизде 7ден беребиз. 7ден бергенде бизде 7 2 14 бири эстен 7 1 7, анан 1 эстегенден 8 болот. 90-дан 84-ү кемитсек, бизде 6. 6 12-ге жетишпейт. 0 кошобуз. Бирок 0 дагы бүтүр дагы жазбайбыз. Бизде 6 жетиштүү. 60-ден 12-ден бизде болгону 5 бар. 5ти 12-ге көбөйтсөк 60. Демек, 9-ду 12-ге бөлгөндө бизде канча болду? 0,175. Түшүнүктүү болду, я? Эми ушуга окшош кылып
эми ошого окшош кылып башка бир мисалдарды көрөбүз. Силер муну дептериңе жазып аласыңар. Demek hazır başka misallarda görüyoruz. Misal 5'ten 27 kemitü 2'den 9. Bunu katı işteyiz. Bunu işteyiz için birinci 27'ni 5'e bölü olağız. Anan ikinci 9'du 2'ye bölü olağız. 27'ni 5'e bölgende 5'ten beremiz. 5 derece 5 25. 27'den 25'ti kemitsek 7'den 5'ti kemitsek 2 2 5'e жетпейт 0 кошобуз, анан 4 ажыртабыз. Анан 4төн беребиз. 4 жерде 5 20. Demek 27'ni 5'e bölsek bizde kança çıktı? 5,4. 9'da 2'ye bölgende bayağı biz işledik. 9'da 2'ye bölgende biz kança çıkardık? 4,5 çıkardık. Emi 27 bölüngen 5'tin ortuna 5,4'ü жазам. Bunu ortuna 5,4'ü жазам. Anan kemiti turadi. Kemiti 9'da 2'ye bölgende bizde 4'ten 5 turadi. Болгону 5,4'ten 4'ten 5'ti kemitip koyabız. Kemitip koysak, buna kaz versek 4'ten 5'ti kemitsek 9. Yütürün aslında yütürünü koyabız. 4'ten 4'ü kemitsek 0. Demek cevabı 0,9 ekan. Bu misalda sizler bölçögü menen anan iştegen bardığını depterге köçürüp algıla. Kандай mesela ошого окшош мисалдагы bir misalды көрөлү.